Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 2-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Баястан атасы Бакир менен аябай ынак эле. Бармактайынан артынан калбай ээрчип, каникулдарда атасы менен алыскы каттамдарга кете берчү. Андыктан техниканын аки-чүкүсүн эрте өздөштүрүп, аны айдаганды, рульга бою жетелек, тормузга буту тиелек кезде эле үйрөнгөн болчу. Ата баланын мамилелери тең туш сыяктуу сезилип, бири-бирин тамашалашып, сырдашып, экөөнүн ал эмес маанадан жашырган иштери да болор эле. Жалгыз калгандарында кызык кыялдарга да чогуу батышчу. Атасынын өлүмү ошондуктан балага аябай катуу тийди. Ачык айрым бала заматта түнт болуп өзгөрүлүп, ичим тап болуп чыга келди. Апасынын акчадан кыйнала баштаганын байкап, оңой акча табыштын жолуна түшүп, жанагынтип кумар оюнуна да кирип чыга калбадыбы. Быйыл Баястан онду бүттү. Анча-мынча малды тоого кетирип, 10 гектар жердеги көп жылдык чөптү сугаргандан кийин бошоп, эми жумуш издей баштады. Бирок айыл жериндеги каяктагы жумуш? Ар ким өз арбайын согуп, арабасын кылдыратып, чарбасын жүргүзүп, бирөөнү жалдай калайын деген эч ким деле жок. Болгондо деле Баястандай жаш балага ким жумуш берет эле? Ошентсе да атасынан техниканы үйрөнүп калганы абийир болуп, ар кайсы айдоочуга жардам берип, кичинеден тыйын таба калып жүрдү. Ал эми райборбордогу жумасына бир болчу мал базарда иштеген айдоочулар бүт атасы Бакирдин кесиптештери эле. Аны менен убагында жакшы мамиледе болушкан. Алар тири карак, элпек Баястанды жакшы көрүшчү. Андыктан кандайдыр жардам керек болсо, атка жеңил, тайга чак Баястанга кайрылышат. Бир күнү бир айдоочуга жардамчы катары кошулуп, мал жүктөшүп, түндөн келишип, Токмоктун чоң базарында турушту. Жалаң тай торпокторду жүктөп келген Баястандар аларды жаңы эле түшүргөнү жаткандарында спорт кийимчен жашы 30-дагы жигит салам айтып, машинанын кузовуна секирип чыгып, малга бир сыйра көз жүгүртүп алып сурап калды. Тай торпоктор каяктан келди? Акталаадан. Жакшы экен, канчадан сурап жатасыңар? Дүңүнөн алсаңар 18ден. Алдым анда, кагаздары жайында элеби? Жайында, деп жиберишти. Соода шыр кеткенине сүйүнүп кеткен айдоочу. Анда үйгө жеткирип коесуңар да, деп жерге секирип түшкөнүндө, баятадан бул кишини кайдан көрдүм эле, деп бишүркөй карап турган Баястан сүйүнүп кетип, Акбар байке кандайсыз, деди. Жакшы, кечирип кой, тааныбай жатам. Мен Баястан эмесминби, Бакирдин баласы. Бакир байкенин баласысыңбы? Деп бутунан башына чейин көз жүгүртүп алган ал. Ой азамат, Бакир байкенин баласы экенин көрүнүп турат. Кандай анан? Жакшы. Атаңдын арты кайрылуу болсун, жигит. Кеч угуп топурак сала албай калдым. Адамдын асылы эле, жаман болду да. Акбар байке, атам менен иштешип жүрдүңүз эле, сизге карыз эмес беле? Чынын айтсам, ал менде мал алып келип берем деп 100 000 сом алган. Аны эми... Акбар байке, атамдын карыздарын бүт мойнума алгам. Эми мен сизге 100 000 сом карызмын. Карыз эмессиң. Ал акчага алынган малдар ашуудан машина кулаганда өлдү да. Бакир байке өзү тирүү калса да бир жөн. Ошентсе деле атамдын тиги дүйнөдө кыйналышын каалабаймын. Карызын бербей кеткендер тозокко түшөт экен го. Өзүң бил, жигит, бирок мен ал акчаны сенден доолабайм. Бергиң келсе качандыр бир бутуңа турганда берерсиң. Рахмат ушинтип атанын баласы болуп койгонуңа. Башкалар атасы турмак өзүнүкүн бербей качып жүрүшөт. Сендей уулу бар Бакир байке өлбөптүр, деп Акбар Баястанды бекем кучактап далысына таптады. Шаар четиндеги бир үйдүн короосуна торпокторду түшүргөн соң жылмак болушкандарында Акбар Баястанды чакырып алды. Атаң мен жөнүндө айтчу беле? Деди Акбар алар үйдүн чакан бөлмөсүнө кирип үстөл боюна отурушкандарында. Атам менден эч нерсени жашырчу эмес, сиз жөнүндө айткан. Эмне деп? Жакшы киши, чыныгы жигит деп. Анан дагы экөөбүз бир чоң иш кылабыз деген.
Ооба, кылмакпыз. Кырсык болуп кетпедиби? Эми ким? Кечирип кой эми. Сенин атың ким эле? Баястан. Баястан, сени көрүп аябай кубанып турам. Рахмат, мени бир эле жолу көрсөң да таанып учурашканыңа. Атаңды мен бир тууганымдай эле көрчүмүн. Эми мындай, Баястан, атаңар жок акча жагынан кыйналып эле жатсаңар керек. Ошол үчүн сага жардам берейин деп чечтим. Жөн эле коюңуз, байке, акчадан кыйналган деле жокпуз. Жок, акча бербейм. Атаң менен иштешкендей эле сени менен иштеше берейин деп жатам. Атамда иштей аламбы? Иштей аласың. Айылдан мал алып бияка ташыштын эмне кыйынчылыгы бар? Ошентсе деле коркпой эле кой. Анча-мынча кыйынчылык болот. Аны жигит катары көтөрүп койсоң болду. Анан эсебиңе так, акчаңа сак болсоң болду. Мейли, байке. Мына бул жерде 160 000 сом. Айылга барасың да дал эле бүгүнкүдөй торпоктордон 10 да аласың. 15 000ден аласыңбы, 14 000ден аласыңбы, же 16 000ден аласыңбы, ал сенин ишиң. Иши кылса мага 160 000ге 10 тай торпок алып келип берсең болду. Алып келген жол кирең менен эмгегиңди бияктан эсептеп берем, деп төш чөнтөгүнөн таңгак акчаны алдына таштаганда Баястан мындай чоң жоопкерчилиги бар көп акчаны алгандан коркуп кетти. Байке, колумдан келеби ушул иш? Келет. Чегирткеден корккон эгин экпейт деген. Санап ал акчаны. Санабай эле ала берейин. Туура да, кийинки жумада 10 торпок алып келип калышым керек экен да, деп акчаны чөнтөгүнө салган Баястан тапшырылган ишти аткарууга бел байлады. Мынчалык көп акчаны өмүрү кармап көрбөгөн Баястан эмне кылаарын билбей калды. Бир эсе биринчи эле көргөн кишисине ушунча пулду жөн эле кармата салганына таң калса, экинчиден ишеним арткан адамга уят болбоого тырышып, чоң жоопкерчиликти сезип, акыл менен анан этияттык менен иш кылмакчы болду. Эгер бул тууралуу энесине айтса, же көп акчаны көрүп калса, ал туура түшүнбөй, дагы бир жактан уурдап, же дагы картадан утуп алгансып ишенмек эмес. Ал тургай иштетпей да коймок. Андыктан жолдо ката бекиген чечими менен каттамдан келери менен үйүнө барбастан Чоробек аттуу өзүнөн 2-3 жаш улуу айдоочу жигит бар эле, ошонукуна түз эле барды. Чоке, менде акча бар, сенде болсо машина бар, экөөбүз мал менен иштебейлиби? Дегенинде акчасы жогунан түзүгүрөөк иштей албай жүргөн ал энеси эркек төрөгөндөй сүйүнүп кетти да, чын эле акчаң барбы? Деп кайра сурады. Ушул сенде каяктагы акча я? Ишенкиребей карады. Бар, бир байке берди, деп болгондой айтып түшүндүрүп, ишти кандай баштап, кандай жасашты сүйлөшүп кайтты. Төш чөнтөгүнө томпойтуп салып алган акчаны апасы оңой эле байкап коерун ойлогон Баястан ээн жерге барып, акчаны таңгагынан бузуп чөнтөктөрүнө бөлүштүргүчө санап чыкты эле 161 000 болуп, Акбардын айтканынан 1 000ге ашык чыгып калбаспы? Жаңылып жаткан жокмунбу деп кайра санап, ашык экенине көзү жеткен соң Акбарга чалып, байке, мага 1000 сомду ашык берип коюпсуз, деди. Я, чын элеби? Жакшы эле санабадым беле? Мейли анда, деп таң калды. Анткени менен Акбар атайлап эле 1000 сомду ашык берип, Баястандын чынчылдыгын текшерип жаткандагысы болчу. Минтип ал кишилерди көп сыначу. Акча азгырыгына кандай туруштук берерин байкап көрүп, анан кийинки мамилесин ошого жараша улантчу. Ал тургай Бакирди да ушинтип 1-2 жолу сынап көрүп, андан адамча өткөнүндө гана иштешип баштаган. Азыр эми ал сыноодон Баястанда татыктуу өтүп, Акбардын ишенимине кире алды. Ошентип ишке суусап, жаштык жигери жалындап турган Чоробек менен Баястан соодага баш оту менен кирип кетишти. Алар базар күндү күтпөй эле айылдарды кыдырып, тоого чейин барып 10 торпокту бат эле алышты да түндөп жол жүрө Токмокко келип калышты. Азамат, деди Акбар алардын алып келген малдарына көз токтото карап. Тез да келдиң, жакшы да торпокторду алыпсың, жарайсың. Байке, бир торпок 15 эле миң деп айланып, мага 10 000 калып калды. 5 000-ин апама бергем. 5 000-ин атамдын карызын кыскарта берейин, деп төш чөнтөгүнөн жапжашыл акча алып чыгып сунду эле Акбар болбоду. Жок, карызды кое тур. Дагы 10 торпокту 15 000ден алсаң, сага 10 000 калат. Ага, бул 5 000ди кошсоң, бир торпоктун акчасы болуп жатпайбы? Аны ала келсең, мен 18 000ден алам.
Ошентип анан соодаңды айлантып кете бересиң. Байке мага көп болуп кеткен жокпу? Жок, ал сенин эмгегиң. Мага болсо соода берекесин берсе бияга эле жетет. Рахмат байке. Эч нерсе эмес. Андан көрө жакшылап иште. Макул байке, бүгүн түндөп айылга жетип, эс алып бүрсүгүнү базарга чыгып, дагы ушундай торпоктордон алып келсек болобу? Болбогондочу. Ушинтип жолдору болгон экөө түндөп машинаны алмак салмак айдап айылга жетип барышты. Баястандын бул жолку алган торпоктору 15,5 миңден. Айланып чөнтөгүндө накталай 5.000 сом калып, ага апасына берген 5.000ди кошуп, акбар албай койгон 5.000 менен 15.000 болуп, бир торпок алып өткөрүп, жоктон бар болгондой эле акбар айткандай Баястандын чөнтөгүнө 18.000 сом түшүп калбаспы. Ошентип жакшы акчанын кыныгын ала түшкөн Баястан менен Чоробек жайлата тынбай иштешти. Соода деген ар кандай да. Бирде утуп, бирде уттуруп жүрүшүп, жай аяктап, окуу башталганда Баястан карындаштарын чыштай кылып кийинтип, апасына берген майда чүйдө акчаларын эсептебегенде короого 2 торпок киреше киргизди. Классташтары мектепке муну алып бер, тигиндей кийинем деп эн атасын кыйнап отурса, Баястандын бул ийгилигине маана ишенкиребей карап, ал кандайдыр жаман, арам жол менен акча таап жаткансып чочулады. Чоң атасы гана мына болоор бала богунан дейт. Эр жетет деген ушул, Бакирим өлгөн эмес экен, Бакирим өлгөн эмес экен деп жашып кетти. Ошону менен соода да аяктады, каникул дагы бүтүп, жаңы окуу жылы башталды. Баястан быйыл бүтүрүүчү 11 класска барды. Уядан учаар, келечегине таасир этер жылда жакшы окуп, чоң окуу жайга өтүү максатында сабакка бүткүл дитин кое баштаганында ойго келбеген окуялар болуп, жашоосу башка нукка бурулуп кетти. Бир күнү бейкапар сабактан келе жатса, бейтааныш номер менен бирөө чалып калды. Ким болду экен деп бүшүркөй түшүп алса, Баястан кандай? Мен Акбар байкең. Таанып жатасыңбы? Деген үн чыкты. Ооба, тааныдым. Кандайсыз Акбар байке? Жакшы. Баястан, сенин мага шашылыш жардамың керек болуп калды. Жардам берейин? Эмне кылышым керек? Сен Бишкекке келе аласыңбы? Бишкекке? Барат элем байке, бирок окуп жатпаймынбы? Окууңду токтото турганга туура келет. Мен токтото турат элем, бирок апам уруксат бербейт да. Сен апаңа айтпай эле келе бер. Биякка келгенде телефон чалып түшүндүрүп коебуз. Антпесең жибербей коет. Айтпай келе бергеним туура болбой калат го. Деги эмне жумуш эле аныңыз? Бияктан жазсам болбойбу? Баягы атаң айтып жүргөн жумуш. Ал экөөбүз ошол силердин айылдан эле бүтүрө эле дегенбиз. Бирок болбой калбадыбы? Баястан, сенден башка ишенер кишим калган жок. Азырынча мага жардам берип турсаң, мен кийин сени көтөрмөлөп алат элем. Эки иштен бир иш болуп, атаңдын карызынан да кутулат элең. Жайлата иштешмиш болуп жардамын берип, адамкерчилигин көргөзгөн бул эр мүнөз, түз жүргөн кишини Баястан жакшы көрүп, ичинен сыйлап калган эле. Анын үстүнө эч качан сурабаган атасынын карызын дуулагансыганы ого бетер түрткү берип, анын суранычынан баш тарта албай калды. Макул байке. Оп баракелде, сен ушинтериңди билгем. Баястан, анда мындай кыл. Түндөп Бишкекке келе бергин да, мени Батыш автобекетинен күт. Мен бошоорум менен сени алып кетем. Кокус кечигип калсам бир жака кетип кала көрбө. Канча болсо да күт. Макулбу? Макул. Болуптур анда. Баястан макул болоорун болгону менен бир күндө эле баарын жыйыштырып, апасына да айтпай шаарга жөнөп кетиш оңойбу. Катуу чайналып, эмне кылаарын билбей калды. Ар ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, апасына болгонун болгондой түшүндүрүп, атасынын карызын да айтып, анан анын уруксаты менен жөнөсөмбү деген чечимге келип, бул тууралуу Акбарга айтып кеңешейин деп чалса, анын алиги телефону өчүк болуп чыкты. Башка телефондору да өчүк экен. Мындан улам ал тимеле сүйлөп койгондон бетер эйканчы ойго кабылып, кечке барсамбы, барбасамбы деп өзү менен өзү талашып жүрүп, акыры эмне болсо да бара көрмөкчү болуп жолго чыкты. Өзүн күтүп түнү бою түйшөлүп чыгаар энесин ойлоп, Бишкекке жетери менен телефон чалып, болгонун болгондой айтмакчы болуп, ал атасынын карызын укса, кечирип, уруксат да берерине ишенип,
өзүн жооткотуп ага чейин телефонун өчүрө турмай болду. Ошентип түнү бою жол жүргөн ал таң ата Бишкекте болду. Автобекеттин эртең мененки азан казан түшкөн тирилигине көз салып, ар кайсыны алаксыгыча Акбарды күтө баштады. Аны менен кеңешмейин үйүнө чалгысы келген жок. Андыктан телефонун да күйгүзбөдү. Баястан келишинен түңүлө баштаганда гана Акбар түшкө жакын капыстан пайда болуп, салам берген колун кое бербестен «Жүрү, жүрү» деп шаштырган бойдон келген жагын карай жетеледи. Алар машинага отургандарында гана Баястан көңүлүндөгү көп суроосун бериш үчүн ооз ачты. «Байке», деди эле Акбар. «Чүш» деп сөөмөйү менен оозун басып, «Сүйлөбө» дегендей ишарат кылды. Ошол бойдон лам деп үн катышпай дагы 2 көчө өтүп, чукул бурулушуп, унаа токтоочу жайга кирип, минип келген жөнөкөй жапон маркасындагы машинасын жаркыраган жол тандабаска алмаштырып жолго чыга беришкендеринде гана Акбар тил бүткөндөн бетер: «Баястан, сага рахмат баарын таштап, менин чакырганым боюнча келгениңе. Менден эмнени сурайын дедиң эле?» деди. «Байке, кечээ үйгө дайынымды айтпай чыкканым аз келгенсип, дали байланыша элекмин. Апамдын эмдигиче жүрөгү түшүп калды го. Ага түшүндүрүп айтып коеюн. Сиз менен эмне иш кылып биякта канча жүрөм?» «Кечирип кой, Баяз, кечигип келгениме. Чын эле Бишкекке эмнеге келгениңди толук билбесең, апаң менен кантип байланышмак элең. Бирок шарт ушундай болуп жатат да. Баяз, менин тоодо кашарым, толтура малым бар. Сен ошолорду багып бересиңби?» деп чакыргам. «Мал бакканга да ошончо жерден шашылыш чакыртабы? Биякта деле малчыдан көп неме жок болушу керек дээрсиң. Бирок Баяз, мага сендей болгон ишенчиликтүү өз киши керек болуп жатат. Анткени малды жакындарыма билгизбей жашыруун бактырып жаткам. Эгер алар муну билип калышса, арты жаман болот. Муну эми сага 1-2 ооз сөз менен түшүндүрүп бере албайм. Ал көп сөз. Жолдо ката айтып берермин. Азыр апаң менен байланышып, дайыныңды айтып, көңүлүн жайгар». «Байке, эненин көңүлүн жайгарыш кыйын го. Бул жоругумду ага кантип түшүндүрөм? Укпай эле урушуп, ыйлап баштайт болушу керек. Андан корксоң билдирүү жибер да болгонун болгондой жазып». «Эмне деп жазам?» Ушундай атам тирүү кезинде бир байкеге карыз болуп калыптыр, ошого иштеп берип жатам дегендей. Ошого ишенер бекен апам?» «Ишенер дейм. Андан башка бизде түзгүрөөк шылтоо деле жок болуп жатпайбы?» «Макул», деп Баястан телефонуна: «Апа, мени кечирип коюңуз. Айтпай эле Бишкекке кетип калганым үчүн. Бияка келе бергенимдин себеби атам тирүү кезинде бир байкеге 100 000 сом карыз болуп калыптыр. Ошол акчадан кутулуш үчүн мен анын малын багып беришим керек. Ал байке өзү жакшы адам. Мени кыйнабайт, кор кылбайт. Жашоомо жакшы шарттарды түзүп берем деди. Ошол үчүн менден сары санаа болбоңуз. Карыздан кутулганда барып калам. Уулуңуз Баястан» деген билдирүүнү апасына жөнөткүчө, алар түшкөн жол тандабас дагы зуулдап, шаардан суурулуп, Ош Бишкек кан жолуна түштү. «Баса, Баяз, өткөндө чалганымда паспортуңду ала кел деп айтам деп унутуп калыпмын. Паспортуң жаныңдабы?» «Жанымда. Азаматсың. Азыр нотариустун алдында жанагы кашарымдын мурунку ээси күтүп турат. Кашарды сага жаздырып эле кайра жолго чыгабыз. Кол кой деген жерлерине кол коюп берсең болду». «Кашарды мага жаздырасызбы? Эмнеге?» «Эмне бар, эмне жок. Кашар айланасындагы бүт жайыт, андагы малдарды бүт сага жаздырып турам». «Эмнеге, байке? Мен сизге эч ким деле эмесмин да. Андан көрө өз жакындарыңызга жаздырбайсызбы?» «Айттым го, жакындарымдан жашырып жатам деп». Баястан эч нерсеге түшүнбөдү. Бирок дагы да такып сурагандан тартынып унчукпады. Нотариус баардык кагаздарын даярдап турган экен. Кирип эле кашардын мурунку ээси менен Баястан кол коюп чыгышкандарынан кийин жолдорун кайра шыдыр улашты. «Мына, заматта байыдың да калдың», деди Акбар мындай жыла бергендеринде Баястанга жылмая карап. «Кагаз түрүндө», деди Баястан бул азил экенин сезе, ага жараша жооп бергенге аракеттенип. «Кагаз деген азыр баарын чечет. Эгер сен ниетиңди бузсаң, эч нерсе кыла албай калам да. Туурабы?» «Коюңузчу, байке, андай итчилик оюма да келбейт менин. Ошон үчүн сага жаздырып жатам да. Өзүң түз жүргөн, тарбия көргөн чыныгы жигитсиң да. Ишенгениңизге рахмат, байке. Анткени мен бирдеме болуп кетсем, жанагы жаздыргандын баары сеники болот да калат. Коюңузчу, байке, жамандыкты ойлобой. Сиз эмне болот элеңиз?»
Баяз, мен кылдын учунда турган адаммын билсең. Кылт этсем эле бүттүм. Сыртымдан зымпыйып жакшы адам көрүнгөнүм менен коркунучтуу кишимин. Койсоңузчу тамашаны. Тамашасы жок эле, мен мафиянын мүчөсүмүн. Чын элеби? Ооба, жаштык кылып аяка аңдабай кирип кетип, эми ушинтип далбастап чыга албай жүрөм. Мунумду раматтылык атаңа айтып берип, ал мага жардам бермек болгон. Эми сен жардам беришиң керек, Баяз. Ишенсең, азыр менин сенден башка жакыным дагы, ишенген кишим да калбады. Анткени мен томолой жетиммин, жетимкананын баласымын, деп бир топко унчукпай калды да, бул күтүүсүздүктөн улам көңүлүндө көп суроолор удургуп турса да, сурагандан тартынып дел болуп отуруп калган Баязданды көз кыйыгы менен карап алып, шашпай тамеки түтөтүп, терезе ачып, аркырап өтүп жаткан шамалга үйлөдү да: сен бактылуусуң, Баяз. Ушундай ата энеңдин мээриминде, көп бир тууганыңдын арасында өскөн.